Себеби максатыбыз ошол аял ишкердүүлүгүнүн экономикадагы болгон салымын көрсөткүбүз келет. Кээ бир учурларда болот, ар кандай иш чарабыздын алкагында жаштарды деле камтып кетишибиз мүмкүн. Эң негизги багытыбыз бул ошол билим берүү да, ошол окутуп анан кыска мөөнөттөгү курстарды уюштурабыз. Ишкердүүлүк бул баягы эркек адамдарга балким тийиштүү деген да көз караштар болушу мүмкүн. Бул өзүнчө бир жоң жоопкерчилик да. Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угармандар. Назарыңыздарда кайрадан Умтул подкаст. Билим эч качан аздык кылбайт, өнөр эч качан көптүк кылбайт. Бүгүн биздин студиябызда жеке ишкер, аялдар ишкердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча уюмдун аткаруучу директору Махабат Жакеева. Кош келипсиз, Махабат айым. Саламатсыздарбы. Убакыт таап келип бергениңизге абдан кубанычтабыз. Эми биз подкаст тууралуу кыскача айтып коеюн. Биздин Умтул подкастыбыз өзү аты айтып тургандай эле улуумунда чоңойгондон кийин же болбосо эрезеге жеткенден кийинки элдердин кабырга чейинки билим ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Эч качан мен картайып калдым, мен илим ала албай калдым деген бир түшүнүк болбош керек. Өмүр бою биз окушубуз керек, өмүр бою биз үйрөнүшүбүз керек деген бир чакырыкты элге таратуу. Ошондой чакырыкка элди даярдоо, аң сезимин өзгөртүү максатында ушул подкастты уюштуруп атабыз. Анда алгач сизге болгон суроо, ушул өзүңүздөр иштеп аткан ушул уюм тууралуу кыскача айтып өтсөңүз, эмне иштер менен алектенесиздер, эмне ишкердүүлүк кылып атасыздар, ошол боюнча бөлүшсөңүз. Күнүңүздөр менен абдан жакшы, сонун максаттуу подкаст экен. Баягы тилегибиз бир десек болот. Эми кыскача өзүбүздүн уюм боюнча айтып кетсек, мен азыркы учурда жетектеп жүргөн уюм бул 2019 сентябрь, 25 сентябрь айында пайда болгон уюм. Ага чейин баягы алдын ала иштер жүрүп жүргөн, бирок негизи ошол расмий түрдө каттоодон 2019 жылы өткөн. Негизги уюмдун максаты бул аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү боюнча, ошол аялдардын жана айтылгандай эле билим деңгээлин жогорулатуу, ошонун ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошуу, анан экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иштерди алып барабыз. Ошол эле иштерге, ошол максатыбызга жетиш үчүн албетте 18 жаштан өйдө деп жогору деп коебуз, бирок кээ бир учурларда болот, ар кандай иш чарабыздын алкагында жаштарды деле камтып кетишибиз мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда ошол 18ден жогору, андан баягы сиз айткандай өмүрү өтүп кеткенге чейинки учурга дейин ар кандай долбоорлорубуздун алкагында камтып кете беребиз. Негизи максатыбыз ошол аял кишинин, кыз кишилердин өзүнүн болгон потенциалын толук ачып, ошол ишкердүүлүк кылууга мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошого болушунча шарттарды түзүп, ар тараптуу ошол көндүмдөрүн, билим деңгээлин, көз карашын деп коебузбу, ошол ишкердүүлүккө болгон мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү шарттарды түзөбүз да. Эми шарттарды түзүү үчүн эми ар тараптуу иштерди алып барабыз. Эң негизги 3 багытта иш алып барабыз. Бул ошол буга чейинки тажрыйбабызда деле көрүп жүрөбүз. Ишкердүүлүк кылуу бул өзүнчө бир жоң жоопкерчилик да. Ооба. Ар кандай баягы татаалдыктарга, тоскоолдуктарга, жоопкерчиликти алганга даяр болуш керек ишкер болуу үчүн. Ошон үчүн ар бир эле адам бул ишкер болуп кетүү жөндөмү жок десек болот, бирок бул жөндөмдү өнүктүрүүгө болот. Ошол эле билим алуу, ар кандай тажрыйба топтоонун негизинде. Анан эң негизги багытыбыз бул ошол билим берүү да, ошол маалымат берүү деп коебуз. Ошол ишкердүүлүк кылууда керектүү болгон көндүмдөрдү алыш үчүн ар тараптуу маалымат беребиз. Маалымат болгондо ошол ишкердүүлүк деген эмне, ал эмнеден башташ керек, кандай чыгашалар менен баштаса болот, кантип кеңейтсе болот, баягы масштабка чыгарып деп коебуз. Ошол эле продукцияны же болбосо кызматты кантип ойлоп табыш керек, аны кантип баягы кардардын талабына ылайык кылып даярдап, баягы функционалдуу кылып, жана толтура сапаттар бар да, ошолорго келтирип анан алдыга жылдырыш керек деген максатта ошол билим деңгээлин кеңейтүү максатында ар түрдүү инструменттердин, методдордун жардамы менен окутуп билим беребиз. Бул кыска мөөнөттөгү тренингдер болушу мүмкүн,
ар кандай мастер класстар болушу мүмкүн, же болбосо жанагы инкубациялык программа деп коебуз, ошол бир нече толук кандуу сабактарда турган камтыган инкубациялык же болбосо акселерациялык программалар болушу мүмкүн. Анан баягы окутуп эле тим койбостон ошол деңгээлге жеткирүү максатында анан баягы окутуп аткан учурда же окуткандан кийин толук кандуу аларды дайыма колдоп турабыз да. Колдогондо ошол окутуп, андан сырткары ошол ишканаларга алып барып көрсөтөбүз. Баягы турларды уюштурабыз. Бул баягы Кыргызстандын ичиндеги чоң менмендеген ата мекендик ишканаларга, орто ишканаларга, кичи ишканаларга алып барабыз. Себеби жаңы баштап атканда сөзсүз эле масштабтуу түрдө баштай албайт. Ошон үчүн кандай деңгээлде баштап, анан кайсы деңгээлге жетсе болот экен. Ошол эле учурда ошол тоскоолдуктарды, кандай мүмкүнчүлүктөр барды көрүш үчүн ошол ишканага алып барып жеринде көргөзөбүз. Кыргызстандын ичинде алып барабыз. Сырткары Орто Азия ичинде ошо Казакстан, Өзбекстанга чейин алып барып жүрөбүз. Андан сырткары ошол жанагы насаат устат шакирт программасын кошо камтыйбыз. Себеби окутуп эле тим окуткан бул билим берүү деген бул сен кандай маалымат берсең ошону эле түшүнүп бербейт да. Бул сени окуп аткан адам эмнени алып кетип ошону иш жүзүнө ашыра алса, колдоно алса, ошол анын алган билими ошону менен бааланат да. Азыркы тил менен айтканда трансформациялап өзүнүн жашоосуна, өзүнүн жашоосуна ылайыктап, ошону кантип ошону практикалык жүзүндө ишке ашырып кетет. Ошол баягы жыйынтыгында ошол деңгээлди бере алдык деп айта алабыз да. Себеби эми адамдын кабыл алуусу жөндөмү ар түрлүү да, ошон үчүн ошого жараша. Анан сырткары ошол жанагы ошол ийгиликтүү иш алып барып аткан ишкерлер менен жолугушууларды уюштурабыз. Окутуп, анан кыска мөөнөттөгү курстарды уюштурабыз. Ошол мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, балким ал курстун акчасын төлөп берип, же болбосо ошол курсту уюштурган уюмдар менен биргеликте иш алып барып, ошол айымдарга мүмкүнчүлүктөрдү ар тарап түзгөнгө аракет кылабыз да. Экинчи багытыбыз бул адвокация деп коебуз. Бул учурда ошол аял ишкердүүлүгүнүн ролу, экономикада болгон мааниси канчалык деңгээлде бир Кыргызстанда жалпы калкыбыздын жарымынан көбү бул аялдар, бул баягы колдонулбаган экономикалык потенциал деп коет да. Себеби көп учурда аял кишилер баягы формалдуу эмес экономикада камтылат дагы, анан алардын салымы көзгө көрүнбөйт да. Ал эми биздин негизги максатыбыз ошол биздин өкмөтүбүз менен экономика министрлиги, ошол социалдык маселелер боюнча министрлиги, финансы министрлиги деп баягы өкмөттүк уюмдар, коомдук уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен биргелешип ошол бир тегерек столдордо отуруп ошону баягы талкуулайбыз. Кантип ушул баягы коомдо негизи эле баягы мамлекетибиз тарабынан деле ошол аял ишкердүүлүгүнө маани берилсе деген максатта. Бул тарапта ошол ар түрлүү иш-чараларды да жүргүзөбүз. Ошол эле учурда маалымат берүү максатында дагы ошол коомдо, ушул эл арасында деле түшүнүк. Себеби калыптанып калган стереотиптик көз караштар бар да, ишкердүүлүк бул баягы эркек адамдарга балким тийиштүү деген да көз караштар болушу мүмкүн. Себеби көп учурда аялдарда баягы үй бүлөлүк түйшүктөр көбүрөөк мойнуна жүктөлүп калган да. Бул үй бүлөдө эне болуу, баланы тарбиялоо, үй оокатында тамак аш даярдоо жана башка деген көптөгөн иштер мойнуна мындай жүктөлүп калган десек болот да. Жөнөкөй эле бизнесмен деген сөз популярдуу эле мурда, азыр бизнесвумен деген да пайда болду. Себеби көп эле баягы иш-чаралардын негизинде ошол эле финансылык институттардын дагы анализинин жыйынтыгында деле көргөзүлүп атат да. Ошол кредит алуу учурунда дагы аял кишилер көп алат, анан алар толук кандуу 100% баягы кайтарып берет акчаны. То есть жоопкерчилиги күчтүү да. Ошол сыяктуу көп маселелер бар. Ошол маселелерди талкуулап, бул максатта ошол жогорку кеңештин деп бул экинчи негизги багытыбыз. Себеби максатыбыз ошол аял ишкердүүлүгүнүн экономикадагы болгон салымын көрсөткүбүз келет. Канчалык деңгээлде ошолор активдүү болсо, ошо формалдуу экономикада иштесе, бул ички дүң продукциянын санын пайызында көбөйткөнгө көп салым болот да. Андан сырткары көптөгөн социалдык көйгөйлөр чечилет. Себеби жумуш орду түзүлөт, баягы салыктар төлөнөт дегендей, көп жанагыдай ошол таасир берүүчү факторлор көп экен. Толтура кыскасы бул баягы салым абдан көп. Бул максат менен ошол иштешип, жогорку кеңеш депутаттары менен кошо бирге иштешебиз. Ошонун негизинде ошо мына быйыл январь айында президентибиз кол койду. Ошол аял ишкер деген ким деген түшүнүктү
биз ошол законго баягы кол коюлду да, киргизилди. Себеби бул закондун кирилиши менен биздин максатыбыз ошол аялды формалдуу экономикага тартуу, анын аркасы менен ошол кичине баягы шарттарды түзүү ошол аялга. Эгер албетте биз баары ишкер болуп кетсин деген жерибиз жок да, бирок эгер баягы жашоо шарты, талабы, жөндөмү ошого мындай мүмкүнчүлүгү болсо, анда мамлекет тарабынан, үй бүлө тарабынан бир шарт түзүп берсек, бул аял ишкердиги бул аял гана жөнүндө эмес да. Себеби аял ишкердүүлүк кылса, бул үй бүлөгө кошумча киреше кирет. Киреше кирсе, үй бүлөнүн жашоосу жакшырат, балдарга болгон мүмкүнчүлүктөр кеңейет, алар кошумча балким окууларга барышы мүмкүн, билим деңгээли жогорулат деген сыяктуу. Абдан ал салык төлөнөт, жумуш орду жанагыдай да, баягы чубалжыган көп маселелерге салым кошулат. Үчүнчү негизги багытыбыз бул ошол финансыга деп, эми акча каражатына жетишүү. Себеби ишкердүүлүк кылыш үчүн билим керек. Албетте коомдо болгон колдоо керек, үй бүлөдө болгон колдоо, анан сөзсүз түрдө акча каражаты керек. Акча каражатына жетиш керек дегенди дагы ачыктасаңыз кандай? Бул жерде биз көп учурда эми баягы өзүбүздүн уюмубуздун чакан ошол өзүбүздүн окуп чыккан айымдарыбыздын каалоосу менен түзүлгөн кичинекей бир фондубуз бар. Ошол фонддор аркылуу жанагы жаңы стартап деп коебуз да, жаңы идеясын баягы тестерлөөдөн өткөрүп бир баштайм деген айымдарга бир аз колдоо көргөзөбүз. Колдоо көргөзгөндө бул негизги максатыбыз ошол ишкердүүлүк башташ үчүн баягы жеңил акча издөө аракети бар да көп учурда. Анан ал акча жоктугунан көбүнчө кредит алууга туура келет да. Кредит алууда дагы көп көйгөйлөр бар. Себеби ишкер адам, эркек адам мисалы үчүн банкка барса, ал өзүнүн залог коюла турган, баягы күрөөгө коюла турган мүлкү бар дегендей, баягы стереотип дегенибиз ошол дагы эркек адамга көбүрөөк ишенет да, деген сыяктуу көп баягы тоскоолдуктардын негизинде аял киши акчага болгон мүмкүнчүлүгү азыраак алууга болгон мүмкүнчүлүгү. Бул учурда тем более жаңы стартапта турган адамга пайызы бар акчаны алуу бул өтө эле оор. Себеби ал ишкердүүлүгүн кеңейте албай эле анда пайызды төлөөгө гана иштеп калат да. Ошол үчүн ошол фондубуздун негизинде баягы айым алат, ишин баштайт, же болбосо бизнесин бир масштабка чыгаруу үчүн процессинин ортосунда бир балким холодильник сатып алышы мүмкүн, же болбосо дагы бир рекламасына колдош деген сыяктуу бир этабын жакшыртуу үчүн алышат. Бирок бул акча конкурстук негизде беребиз, анан кайра кайтарып беришет бул акчаны. Бул пайызы жок акча, өтө чоң эмес, 100 000 сомго чейин беребиз. Анан албетте бул каалаган адамдарга бере албайбыз, тилекке каршы. Бул өзүбүздүн ошо долбоорлорго катышып, биздин ишибизге активдүү катышып жүргөн айымдар берсе. Бизнес планы мында реалдуу болсо, албетте баягы жөн эле сурап келсе эле берип койбойбуз. Анын баягы бизнес планын анализдеп, канчалык деңгээлде ошол кайтарып бере ала турган мүмкүнчүлүгү бар, ошонун баарын карап аткан учурда дагы жанагы устатты дагы өзүбүздүн атыбыздан бекитип беребиз. Ошол менен иштеп, бизнес планын реалдуулукка жеткирсе, анан беришибиз мүмкүн. Антип биз 5 айымды колдодук, бүгүнкү чейин акчаны кайтарып беришет, кайра кийинкисине мүмкүнчүлүк түзөбүз. Андан сырткары болгон ошол биздин мамлекетибизде болгон ошо каяктан ошол акча каражатын тартса болот бизнеске деген мүмкүнчүлүктөр түзүп, маалымат берип, ошол акча каражатын берип жаткан уюмдар менен жолугушууларды уюштурабыз. Алар ошол долбоорлор жөнүндө айтып беришет. Мисалы үчүн 2 жыл, 3 жылга карады ошол жанагы финансы министрлигинин алкагында ошол ковидтен кийин ушундай бир программа болгон, проценти жок, пайызы жок. 250 миңден 3 миллион сомго чейин акча орто чакан ишкерлерге колдоо болсун деп ушундай акча берилүү болгон. Анан жаңы эле азыр мына кечээ эле кезиктик ошо элдик банк экономика министрлиги менен биргеликте кол коюшуп ошол жаңы программа кое берилип атат. Именно аял ишкерлерге деген. Эми пайызы 12% деп атат. Эми ал салыштырмалуу кичине төмөнүрөөк да, хотя бы бир аз жеңилдик да. Ушундай сыяктуу каяктан акча тартса болот деген маалыматтарды да берип, жолугушууларды уюштуруп, долбоор алкабызда мисалы үчүн окутуулардан кийин баягы өзүнүн идеясын презентация кылсын, анан ошол жерге потенциалдуу ошол акча бере ала турган, же болбосо кандай кай тараптан болсо дагы колдоо көрсөтө ала турган тараптарды чакырабыз да. Ошол максатыбыз негизи ошол жалпы туш тарабынан колдоо көргөзөбүз да.
аянтча түзүлүп калат экен да бул өзүнүн бизнес планын, ишкердүүлүгүн аларга презентация кылып айтып берип, көрсөтүп, мына мен моундай иштерди кылам, жыйынтыгына моундай прибылга жетем, моундай өзгөрүү болот, анан мен силерге кайра моундай алып кайтарып бере алам деген сыяктуу мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Кыскасы мен сөзсүз эле баягы ишкердик кылуу дегенде биздин максатыбыз ошол бекер акчаны тартуу эмес. Албетте мүмкүнчүлүк болуп калса жана чакан кичи гранттар менен берилип алып калышы мүмкүн. Бирок ошол максатыбыз ишкердүүлүк деген бул жана чоң жоопкерчилик болуп атпайбы? Ошол сөзсүз эле бекер акчаны издебей, ошо балким бир пайызы эми мүмкүн болсо пайызы төмөнүрөөк болсо деп атабыз да, жаңы баштап аткан ишкерге колдоо болсун, жардам болсун, себеби баягы пайызды төгүш үчүн эле иштеп калбасын, анда өнүгүү болушу мүмкүн эмес да. Ошондой деген ар тараптуу иштерди алып барабыз да, ошол максатка жетиш үчүн ар тараптуу иштерди алып барабыз да. Эми абдан кызык 3 багытты айттыңыз. Менимче азыр мен берген суроомо жооп берип атканда сиз балким ошол 3 этапты тең, 3 багытты тең камтып кетесиз деп ойлоп атам. Өзүңүз жеке ишкер катары же ушул деңгээлге жетиш үчүн кандайдыр бир жөнөкөй бир нерседен баштап анан келдиңиз да, туурабы? Өзүңүздүн жыйынтыгыңыз боюнча бизге бөлүшсөңүз да, эмнеден баштадыңыз эле, кантип ушул деңгээлге жеттиңиз? Негизи жанагы ошол подкасттын деле максатын айтып кетпедиңизби, ошол дайыма окуунун үстүндө болуш керек деп. Мен жеке өзүм ошол аябай 100% кошулам буга. Себеби бүгүнкү күндүн талабына да ылайык, анан баягы конкурентоспособный деп коебуз го. Өзүң ошол кесипкөй адам болом десең, ар тараптуу өнүккөн адам болом десең, дайыма life learning деген азыр аябай сонун да сөз бар. Бул өмүр бою окуунун үстүндө болушуң керек. Азыркы заман аябай ушундай тез өнүгүп атат. Бүгүнкү азыркы билген, жарым саат мурун билген билимиң азыр уже актуалдуу болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн дайыма ошол изденүүнүн үстүндө болуп, бирок ошол эле учурда туура маалыматты сиңире ала турган, анан ошону угуп, практика жүзүндө колдоно ала турган маалыматты алууга үйрөнүш керек да. Мен негизи өзүм Ысык көл областынан болом, ошол жактан кызы болом, келини болом десем болобу. Анан өзүмдүн билимим ошо экономика факультетинен бүткөм, кесибим менеджермин. Биринчи негизги жогорку билимим. Анан эле былтыр жайында ошо магистратураны окуп бүттүм. Ал болсо ошол жанагы коомдук эмес уюмдар деп коебуз го, НПО деп коебуз го, ошону уюштуруу, ошону башкаруу деген тарап боюнча магистратураны бүттүм. Андан сырткары дайыма ошол өзүмдүн кандай десем, ошол адистигимди дайыма жогорулатып туруунун үстүндөмүн. Ар тараптуу кыска мөөнөттөгү 1 айлык, 3 айлык, бир нече күндүк деген баягы окутууларды дайыма өтүп турам да. Негизи ошо бизнести кантип баштоо, кантип уюштуруш керек деген сыяктуу, анан адамдын жеке өнүгүүсү боюнча дагы тренингтерди өтүп турам. Баягы айымдар менен көп иштеген болуп, алардын көйгөй эмнеде экенин уже мындайча айтканда 20 жылдан ашык ушул чөйрөдө иштейм. Себеби баягы окууну жогорку жок жайын Бишкектен бүткөм, андан кийин эле ошол Ысык көлдөгү мамлекеттик университетте иштеп калдым. Ал жакта 12-13 жылга чукул иштедим, ошол окутуучу болуп иштедим десем болот. Ошо экономика факультетинде менеджментке байланыштуу сабактардан сабак бердим. Студенттер менен иштедим. Андан сырткары ошо 2011-жылдан баштап көп эле мамлекетте баары эле билет болуш керек. Япон эл аралык агенттигинин ошо 1 айыл 1 продукт деген долбоору бар. Кыргызстандын экономикасында жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп аткан. Ошол долбоор менен, ошол долбоордун 1 айыл 1 продукт долбоор аталганга чейинки 2 жылдык пилотный деп коебуз го. Ошол долбоорунан баштап иштешип, ошол 2011-де ассоциация түзүлгөн. Ошол көлдөгү ишкерлердин башын бириктирип, ошол жакта ишкерлик менен баштадыңыз эле сиз? Төрайым болуп иштедим 5 жыл, андан кийин 5 жыл Бишкекте иштедим. Ошол долбоорду башка областтарга жайылтуу боюнча. Негизи мен өзүмдүн хоббим деп коебуз го, кол өнөрчүлүк багытында өзүмдүн хоббим бар. Аманат деп бренд катары белгилеп ошону жылдырып жүрөм. Аманат бул негизи өзүмдүн чоң энемдин аты. Анан бул чоң энемден ошо кенеде бала чагыбыздан эле ошол өнөрчүлүк чөйрөдө кошо жүрүп, ээрчип жүрүп, ошо чый чырмап, шырдак шырып деген сыяктуу
ошол чөйрөдө өскөнбүз да. Өзүмдүн апам да бүгүнкү күндө 70-тен ашкан, ал киши дагы ошол чөйрө менен тайынем көзү көрчү эмес, бирок ал киши дагы ошо көзү көрбөсө да шырдак шырып, жүндү ийрип токучу да, ошо шым байпак деп токучу. Анан ошон үчүн бул каныбызда бар болуш керек. Чоң атабыз өзү ишмер адам, тай атабыз комуз чап, өтүк ултарган адам болгон, ушул каныбызда болуш керек. Өзүмдүн атам дагы сүрөт аябай сонун тартып, баягы сандык деген сыяктуу нерселерди көп сонун жасачу да. Анан ошол чөйрөдө өскөндүкү болуп калды го. Ошол бир айыл бир продукт долбоорунда катышканда дагы ошо өзүбүздүн апам түзгөн ошо өнөрчүлүк боюнча группабыз бар, жамаат деп. Ошолор менен кошо аралашып жүрүп эле анан бул баягы өнөрчүлүккө биз негизи көп маани бербейт да. Өнөр деп баалашпайт. Бирок ушунча жылдан бери иштеп жүрүп, ошол айта алам, бул өнөрчүлүктү да сопсонун эле бизнес кылып акча тапса болот. Анан ошол аманат энемден калган өнөрдү ошо бүгүнкү күндүн талабына ылайык кылып, ошого жараша кардардын суроосуна ылайык, талабына ылайык продукция өндүрүп, анан ошону сунуштап ички рынокто, анан сырткы экспортко да чыгарып жүрөм бүгүнкү күндө. Андан сырткары ошол аманат деген сөздүн өзү мааниси бар да, билесиз, терең. Баягы бир нерсени сактап, ошону берүү. Ал мен өзүмдүн ошо брендимде миссия катары белгилеп алгам, ошол чоң апаман калган өнөрдү, ошолдун өзүмдүн апаман алган өнөрлөрдү сактап, баягы салттуу билим деп коебуз го. Ошону сактап, ошол бүгүнкү күндүн талабына ылайык жаңыртып, жакшыртып, бирок баягы өзөгүн сактап калуу менен. Анан сактап калуу деген бул эмне? Өзүм эле жасап ошондон пайда табуу эмес да. Ошол өзүңүздөр билесиздер, азыр улуу муун менен кичүү муундун ортосундагы ажырым аябай чоң болуп баратпайбы? Ошол бири-бирибизди түшүнө албайбыз. Ошол салттуу билимдерди мен ошо мастер-класс тренингтердин учурунда көрүп жүрөм. Ошол эле студенттер, чоң баягы окуучулар жөнөкөй жипти ийнеге саптап алып, анан ошо учуктун учун түйө албайт да. Мен өзүм ушундай көрүп таң калгам. Бул эмне билесиздерби деп жүндү көргөзсөм, бул сахарная вата деп айтышкан да, жүндү. Ошон үчүн бул абдан чоң көйгөйт. Анан ошол максатым ошол салттуу билимдерди сактап, жакшыртып, жаңыртып, анан ошол кийинки муундарга дагы ошону берип, үйрөтүп калсам деген максатта, ошол өзүм эле өндүрбөстөн, анан ошол мастер-класс, тренингтер аркылуу жайылтып жүрөм. Андан сырткары ошол максатым ошол айымдарга, кыз келиндерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга үйрөтүп, анан ошолорго дагы кошумча каражат таап алсын деген максатта жайылтып жүрөм да. Анан бүгүнкү күндө ошол брендибиздин алкагында ошо жанагы айткандай эле ички рынокто ошо Супара, өзүңүздөр жалпы билген эле Супарада сатылат, Ошто сатылат. Андан сырткары ошо майда дүкөндөрдө сатылат. Анан буга чейин ошол Германия, Европа шаарларында, Кореяга, азыркы күндө ошо Канадага экспортко чыгарып жүрөбүз. Мына азыр учурда ошол бир казак кызы ошо Канадага турмушка чыккан экен. Ошо Инстаграмдан таап алып эле, анан байланышып, уже 2 жолу заказ кетиргенбиз. Азыр уже мындай 5 эсе десек чоң көлөмдөгү заказды кабыл алып, уже даярданып, жаңы баягы өндүрүшкө кое берип атам да. Негизги максатым ошол, негизги жумушум ошол да. Баягы кардар менен сүйлөшүп, дизайнын даярдап биринчи, прототипти даярдап, кеңешип, дизайнды толук туура бекиткенден кийин анан өзүмдүн кыз келиндерге үйрөтүп, анан аларга жумуш берем. Заказ кылам, алар жасайт, баягы көзөмөлдөп, сапатын көзөмөлдөп турабыз. Анан ошого жараша баягы айымдарды көп учурда убактысы жок, балким билим деңгээли жетишпейт, ой жүгүртүүсү баягы бизде мындай бир калыптуу болуп калганда, чектелип калганда, анын баары ошо чектелүүнүн себеби ошол да, жанагы эки жакка чыгып, эл менен сүйлөшпөй, окубай, кошумча билим албагандын негизинде чектелип калып атпайбы. Анан ошол чектелген үчүн алар эмнени кандай жаса десең, ошону эле жасап беришет да. Анан менин максатым, анан менин ишим ошол баягы кардар менен заказ алган күндөн баштап, баягы дизайнын даярдап, ал өндүрүштөн бүт ар тараптуу баягы сапаттуу чыгыш үчүн ар тараптуу өзүбүздүн баягы техника, методикаларыбыз бар, ошону колдонуп, анан баягы продукцияны жасайбыз. Жүндүн ийне жибине чейин өзүм камсыздайм, айымдар только жасап берет. Анан калган өзүм алып, баягы упаковкалап, документтерин даярдап, анан жөнөтүп жиберем да кардарга. Анан айымдарга баягы өзүнүн тапкан жер. Бул баягы канча жасасаң,
өзүңдүн маңдай териң менен тапкан акча болот да. Канча жасасаң ошончо аласың. Албетте жыйынтыктар абдан көп, ал боюнча дагы балким сүйлөшүү негизинде айтып берет болушуң керек. Сиз айтып атсаңыз аябай баягы мен өзүм дагы айылда жүргөн кезимде эстеп, апам сайма саят эле. Ошо сайма сайганын эстеп, шырдак казагандарын эстеп, мындай элестетип отурам да. Алар эми айылдын деңгээлинде өздөрү жасашат. Ар бир баласына жасап берет, кызына жасап берет, себине жана башкасына үйүнгө бөлүнгөндө жасап беришет. Демек, алар деле бир кол өнөрчүлүк менен алек болуп жүргөн. Сиздер ошондой эле адамдарды таап алып эле, аларды мындай ишкердикке, туруктуулукка, үй бүлөсүн багууга, үй бүлөсүндө дагы алардын экономикалык абалын жакшыртууга жакшы шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү берет экенсиздер да. Анан бул жерде аманат боюнча, аманат чоң апаңыз экенин ал жөнүндө дагы айттыңыз. Анан өнөрдүн бул бизнес, өнөр бул бизнес болорун. Анан сиз аны миссия кылып алганыңыз дагы баары мындай бир баягы япондордо икигай деп коет го. Ошол икигайга жакын бир нерсе болуп атат да. Демек, сиз эмнени аябай жакшы жасай аласыз, эмнени аябай жактырасыз. Демек, ошол чоң апаңыздын атынан бери келатса, сиз ошол жасаган билген нерсеңизди аманат катары башкаларга таратуудан еще дагы пайдалуу болот. Пайдалай албастан ага мындай удовольствие деп коет го орусчасы. Ошодон рахат алсаңыз, көңүлүңүз менен жасасаңыз, бул сиздин миссияңыз болуп калат экен да. Аябай мындай толкунда турган бир неме экен да, сиздики ишкердүүлүк экен да, чындап эле. Анан эми мисалы айыл жергесинде дейли да, мисалы ушундай көзгө көрүнбөгөн сиз айткандай үй бүлөсүн багып аткан ушундай бир балким кол өнөрчүлөр бардыр. Алар сиздер менен байланышып иштеш үчүн же болбосо ишкердүүлүк тууралуу дагы ушундай сиздердин долбоорлорго катышыш үчүн алар кантип сиздер менен байланышып, сиздер менен кантип алар мындай биринчи байланышка чыгышат дейм да. Же сиздер өзүңүздөр издейсиздер, же алар өздөрү чыгышат, кандай болот? Биздин негизи уюм катары баягы азыркы күндө эң жакшы инструменттер булар социалдык тармактар. Анан аскары мессенджерлер деп коебуз. Бул WhatsApp группалар, Telegram каналдар деген бар. Анан өзүбүздүн өнөктөш уюмдар бар да, чогуу иштешкен. Анан ушул 6 жылдан бери иш алып барып жүргөндө бүт Кыргызстанды камтыган долбоорлорду жасап жүрөбүз. Ошонун негизинде түзүлгөн чакан группаларыбыз бар да. Анан маалымат болгондо ошол группаларга салабыз, мессенджерлерге салабыз, инстаграмдарга. Бизде бүт YouTube каналыбыз бар, Instagram, баардыгы бар да. Анан эми азыр калкыбыздын баары эле аларды активдүү колдонуп калбады. Эң болбойт дегенде YouTube'га кирсе деле, YouTube'да дагы сонун кыргызча жазылган сабактарыбыз бар. Ошол эле ишкердүүлүк, балким малды кантип семиртсе болот, сүттөн кандай продукция өндүрсө болот, жана капельный тамчылап сугарылатуу деп коебуз го, ошолордун баарына тийиштүү кыскасы мындай издеген киши табат да, маалымат бар. Андан сырткары өзүмдүн жеке баракчам бар, ал жакта кетип жана айтып атпаймынбы, кол өнөрчүлүк продукциясы заказ кылганда баягы көп учурда сырттан келген ошол эле заказ берген адамдарым деле каяктан таптыңыз мени десем, көбүнчө сизди Инстаграмдан таптык деп айтышат да. Ошон үчүн ошол социалдык тармактарды, мессенджерлердин функцияларын жөн эле баягы сөз туура эмес, кереги жок, сиздин убактыңызды жөн эле короткон сөздөрдү, аккаунттарды көрбөй, туура жашооңузга пайдалуу. Жашооңузга пайдалуу. Сиздин бир күнүнө бир жаңы сөз үйрөнсөңүз, жаңы көндүм үйрөнсөңүз дагы бул сиз үчүн олжо. Ошон үчүн канча көп нерсе билсеңиз, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз ошон үчүн кеңейет. Ошон үчүн ошол колдо болгон телефондун мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланыш керек да. Бир нерсени айткым келип атат. Сиздер жанагы тренд деген сөз бар го. Тренд дегенсиздер да. Анткени жакында эле Кыргызстандын өзүнүн доктринасы чыкты, оңгу жол деп, ал жерде дагы айтып атат, ошол кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн, улуттук оюндарын, улуттук салттарын, нарк насилдерин жана башкалардын баардыгын жашообузга алып кирип, жада калса биз окутуп атканда да ошол нерселерди пайдаланып, балдарыңар менен ойногондо да ошондой кыргыздын улуттук оюндарын ойногула, чогуу ойногула деп атат. Анан бизде ушул окутуунун өзүнчө жакшы бир методикасы да тренд болуп келатат. Оюн аркылуу окутуу дегенчи, геймификация деп айтып жүрөбүз аны. Анан ушул сиздердики дагы мындай болуп атпайбы? Дуалдык окутуу деген дагы азыр кирди, актуалдуу болуп, Сиздердики ушул жер-жеринде
ким кандай кол өнөрчүлүк кылып атса да ошол жерде окутуу бул дуалдуулукту да камтып атат. Анан баягы уңгу жолду да камтып атат. Биздин баягы келе жаткан нерселерди унуткузбай кийинкилерге кайра аманат катары өткөрүп бергенге дагы бир сонун бир шарт болуп тренд болуп атыптыр да. Анан балким сиздерде дагы бул нерсе балким ишке ашкандыр. Мен ошентсе да тактап коеюн деп суроо бергим келип атат. Мектеп окуучулары азыр 12 жылдыкка өткөндөн кийин дагы 10, 11, 12 класстарда кандайдыр бир кесипти аркалай турган бир иштерди жасаш керек. Менин эсимде кол эмгек деген сабак бар эле биздин убакта. Азыр кичине башкачараак аталып калган. Технология деп аталып калган. Балким ошол жактарда дагы ушул нерсени программа катары киргизип, ошол жакта да насаатчылар, устаттар барып туруп ошол жерде да сабактарды берсе, же кыска мөөнөттүү курстарды берип кетсе, балким бул дагы биздин өсүп келе жаткан муундарга бир салым болот беле деген ой пикир келип кетти да. Негизи туура айтасыз. Бул кол эмгек сабагы адамдын баягы мелкомоторика деп коебуз го. Колдун учундагы нервтер иштебесе, адамдын ой жүгүртүүсү да иштебейт да. Аң сезимдер дагы. Аң сезимдери иштебейт да, баягы ойлонуу, фантазия деп коебуз го. Адамдын мындай бир нерсени элестетүүсү чектелип калат да. Биз көп учурда ошол колубуз иштебегендин негизинде анан көп нерсени көрө албай жатпайбыз, мүмкүнчүлүктү көрө албай атабыз, тоскоолдукту көрө албай калып атабыз, баягы бир эле салынган из менен басып жүрүп алып атабыз да. Кол өнөрчүлүк бул ошол колдун учундагы нервтерди иштетүүгө аябай сонун жардам берет да. Себеби биздин ошол колдо жасап аткан ыкмабыздын дагы жана кургак өтө деп коебуз, ийне менен иштеп атканда көңүл бурбай калсаң, колуңдун учун ушундай оорута сайып аласың дагы, прям эсиңе келесиң да. Анан бул жөн эле продукция жасоо гана ыкмасы эмес, бул адамдын эмоционалдык жактан эс алдыруу инструменти десек да болот. Себеби мен мастер-класс өткөзгөндө да айтам, бул арт терапия деп коем да. Себеби баягы жасап аткан учурда ар тарапты өзүңдүн көйгөйлөрүңдү, ар нерсеңди ойлой беришиң мүмкүн, бирок баягы процесс жүрүп аткан кезде өзүң байкабай каласың. Фокус кантип баягы сенин колуңдагы продукцияга келип калганын адам өзү байкабай калат да. Жасап атканда, бул жеримде болуп калды, мындай кылайын деп фантазияң кичине өнүгүп, баягы ыкманы көрүп алгандан кийин, көп мастер-класска, тренингке келгенден кийин бүгүнкү күнгө чейин регион баарын кыдырып окутуп жүрөм. Тажикстан, Өзбекстанга чейин барып окутуп келип атам. Казакстанга чейин, Маңгыстауга чейин барып келдим. Жасап аткан учурда, көп учурда ой мен билем да, же болбосо ютубтан көрүп жүргөм, бул кандай жасалат болот экен деп ойлочумун дейт да. Анан баягы жасап көргөндөн кийин, муну менен муну жасаса болот турбайбы, мындай кылса болот турбайбы. То есть адамдын чыгармачылыгы ойгонот да. Ошон үчүн бул жөн эле акча табуу ыкма эмес, бул адамдын эмоционалдык жактан дагы, ой жүгүртүүсүн дагы, эмоционалдык жактан эс алып, ой жүгүртүүсүн кеңейтип, баягы оюн чабыттатканга да аябай сонун ыкма да. Ошон үчүн негизи кол өнөрчүлүк, кол эмгек деген сабак бул керектүү сабак да. Бул жөн эле бир сабак эмес, бул эң маанилүү сабактардын бири. Себеби жанагы азыркы учурда жумшак көндүмдөр же болбосо баягы катуу soft skills же hard skills деп атпайбыз. Бул адамдын ошол ийкемдүү болуусу, бирөө менен тил табыш алышы, ошол кандайдыр бир тоскоолдуктарга чыдамкай болуп бир жол таап кетүүсүнө ошол ой жүгүртүүсү иштеш керек да. Ой жүгүртүү иштеш үчүн кол иштеш керек. Жаштарыбыз азыр кол иштебей жанагы гаджеттерди туура эмес пайдаланганын негизинде ой жүгүртүүнүн баары чектелип атпайбы? Ой жүгүртүү иштеп атат, бирок бир аз кичине туура эмес багыттарга кетип калып атат. Ошону кол эмгекти негизи керектүү сабак. Мен абдан баягы укканда капа болгом. Технология сабагын менин балдарым бар да мектеп жашындагы. Алардын технология жөнүндө, эмне жөнүндө деп да кызыгып сурагам да. Жөн эле теориялык маалыматты берип коет экен. Биз окуп жүргөндө сиз айткандай машинкага отуруп тигип, тамак жасаганды үйрөнүп, балка азыркы учурда балта менен балканын айырмасын билбейт балдарыбыз. Бул көйгөй, абдан чоң көйгөй. Ошон үчүн менин айта турган нерсем бул албетте билим берүү тарабы уюмдары дагы, биз окшогон коомдук уюмдар дагы, жеке адамдар дагы буга абдан маани бериш керек деп айтам. Анан мисал катары айтып кете алам. Былтыр ошо Бишкек шаарындагы Ломоносов атындагы жеке мектеп бар. Ошол мектептен ошол чакырышып мен бир нече сабак, 9 сабак өттүм го дейм.
ошол биринчи эми алар негизи 4-класстан баштап деп айткан, бирок практикага келгенде 2-класстын окуучулары дагы келип катышты. Бир 9 сабак мен кол эмгек сабагы сыяктуу кылып кружок жумасына бир жолу барып 1,5 сааттан кружок катары сабак өттүм ошол мектепте. Аябай кызыктуу балдар. Негизи ошол Codify деп балким окуп жүрсөңүз керек. Алар дагы баягы ачык эшик өткөргөндө чакырып калышат. Ошол мастер-класс катары катышып өткөрүп берем. Ошол учурда анан аябай балдар ойлойбуз, булар кызыкпайт деп. Негизи жасатсаң ошол эле окуучулар, студенттер аябай кызыгышат да, аябай кызыгып ошого отура калып берилип жасап аракет кылышат. Ошол мектепте өткөргөндө дагы ошол практика жүзүндө көрө алдым да. Бул абдан керектүү, балдарга керектүү, көндүм, кызыктуу маалымат. И пайдалуу. Пайдалуу, анан алар жүн эмне экенин, каяктан келет, бул иштөө ыкмалар кандай ыкмалар бар экен. Анан ошол нерсени жасап алып, сатып, еще акча тапса болорун. Көрүп атышат да. Негизгиси баалуулуктарды, шырдактын баалуулугун түшүнөт. Жүн деген эмне, анын ден соолукка кандай пайдасы бар? Себеби бул жүн эң гипераллергенный деп коебуз. Дүйнө жүзү боюнча гипераллергенный продукт. Бул бара жууп аткан процессте колдонулган химикаттардан гана адамдын денесине аллергия бериши мүмкүн. Негизи бул эч кандай аллергия бербейт. Жүндүн Кыргызстанда бизде жанагы мериноз кою деп коебуз. Эми албетте Советтер Союзу кезинде көп болчу, азыр өлчөлүү гана, бирок ал жүн бар. Эң Австралиядан алып келинип бизде баягы Көксай айылында Тоңдо билесиз, илгери Таштанбек Акматов атабыз бар. Ал кишинин баласы Батырбек Акматов, азыр Гүлмира Акматова деп азыр жанагы ошол жүндөн ийрип, сонун кийимдерди Гүлмира эжеке жасап жүрөт. Батырбек болсо ошол өзүлөрүнүн тоо шартына ылайыкталган мериноз коюн породасын чыгарып, бүгүнкү күндө сопсонун ал жүндөрү сатып атат. Бул аябай сонун сырьё катары кетет, андан сырткары биз окшогон өнөкчүлөргө дагы сонун жардам. Анан бул кол эмгек сабагы бул абдан маанилүү. Жөн эле сабак катары эмес, ошол жаштарыбыздын калыптанышына аябай салым кошо турган сабак да. Мүмкүн болсо муну албетте таламын талашып киргизиш керек. Эң болбоду дегенде кружок катары киргизгенге аракет кылыш керек да. Буюрса, анда мындай дагы бир эки ой пайда болуп атат. Ошол боюнча сүйлөшүп алсак, ата-энелердин үйдөгү ошолордун компетенциясы тууралуу биринчиси, экинчиси ошол чоңдорду окутууда сиз чоңдор менен көп иш алып барып жүрөсүз. Кандай маселелер көп жаралат? Кандай көйгөйлөр көп жаралат? Биздин балким кыргыздардын же кыргызстандыктардын бир минус жактарын дейличи. Көйгөйлөрү эмнеде? Эмнелерди жоюшок, биз дагы жакшыраак деңгээлге чыгабыз. Бул аябай чоң көйгөй негизи. Мен билим алыш керек деп ошол тараптуу адаммын. Себеби дайыма өзүм балам бир уул бир кыздын энесимин. Ошол уул кызыма да айтам да, балам азыр 17 жашта, мындай булчуңун чыгарганга аракет кылып аткан кезде, анан балам айтам, балам булчуң деле гана чыгарбастан, мээни дагы булчуңун иштетиш керек. Мээни да тренировка кылып, мозгина да качать деп айтам да, себеби күчүң менен акча тапсаң болот. Бирок кары жашың келип, күчтөн алдан тайган кезде сен анча көп акча таба албайсың. Эгер мээңди, акылыңды көбөйтсөң, күчөтсөң, билимиңди жогорулатсаң, бул сен карыган сайын, тажрыйбаң көбөйгөн сайын сен ошончо көбүрөөк акча табасың. Үйдө отуруп алып эле акча тапсаң болот. Мен айтам, мына мени мисал катары көрсөң балам. Ары бери чыгып, ошол чыкканда жөн эле чыгып келген жокмун. Чыккан сайын акча таап келем, сүйлөгөн сайын акча табам деп күлөм. Мунун баары ошол дайыма окуп жүргөндүн үстүнүн жыйынтыгы, ошонун жыйынтыгы катары. Анан негизги көйгөй бул көп учурда жана айтып атпаймынбы, издеген адам табат. Баягы билимдин даамын татып, ошонун жыйынтыгын көрүп калган айымдар, адамдар өзүлөрү изденет. Баягы керектүү маалыматты изденип, таап окуйт. Биздин көйгөй ал өзүнчө бир категория. Негизги көйгөй жалпы калкты, жалпы айымдарды ала турган болсок, көп учурда жана түйшүктүн көбүнөн кантип акча табыш керек, күнүмдүк курсакты кантип тойгуш керек, балдарды кантип багыш керек, баягы айыл жеринде айрыкча жумуш жок да.
анан ошонун негизинде күнүмдүк түйшүк менен алаксып эле алардын ошол билимге болгон убактыны, ошол билимдин маанисине көп көңүл беришпейт да. Бул баягы билимсиздик, караңгылык деп айткан да. Ошол билимиң алган сайын жарыкты көрүп, көзүң ачылып, мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүң. Ошол эле учурда тоскоолдукту да көрөсүң. Мурун баягы көрбөй жүрсөң, тоскоолдук, бул тоскоолдук болуп турбайбы? Муну жеңиш үчүн бул билимди алыш керек экен, муну окуш керек экен деп баягы өзүнүн изденүүсү, көзү ачылып, изденүүсү көбөйөт. Бизде көп учурда региондордо эле айылдарга барып сабак өтүп жүрөбүз. Азыр учурда биздин аракет деген долбоорубуз жүрүп атат, 3-жыл. Бул көп жылдык долбоорубуз. Долбоордун алкагында Бишкек шаарында 7 конушту камтып атабыз. Бул 7 конушта жашаган адамдардын баары бул ички мигранттар. Бүт региондордон келип жашагандар. Кээ бир учурда ошол жакка барганда, ошол айымдарыбызды окутуп атканда, ошо ар кандай иш-чарабызга чакырганда дагы бир абдан кейиткен учурлар болот. Кээ бир айымдарыбыз мындай кызыгып келет биринчи. Көп учурда эмне жардам бересиңер? Баягы биз фонд деп айтылса эле көп учурда баягы каражат берет деген ой менен кайрылышат да. Анан биз айтабыз, мен сразу эле айтам, биз акча бербейбиз деп айтам. Акча бербейбиз. Чынында эле акча издеген адамдар ошол акча эмес, биз канчалык билим берип, кандай мүмкүнчүлүктөр ошол акча бере турган адамдар менен тааныштырып атканыбызды түшүнбөгөндөр, биз баягы кайрмак берип туруп, багытты көргөзүп атпайбызбы? Ошону түшүнбөгөн адамдар сразу эле өзүлөрү кетип калат. Көрүп ошону аракетке баягы изденип аткан адамдар көбүнчө келет да бизге. Анан бирок ошонун ичинде деле ушундай бир категория бар. Жөн эле тамак жегени келет, ачыгын айтканда. Себеби үйдө андай биз кофе брейк уюштуруп беребиз да, кофе брейкте жеген тамакты үйдө жейбейт да күндө. Кээ бир учурда ушундай кейиштүү учурлар болот. Кээ бир учурда кайдыгер мамиледе келип эптеп баягы үйдөгү балким көрөкаттан качып келет. Балким мындай учурлар деле болот. Мен тренинг баягы кол өнөрчүлүк боюнча тренинг өтүп атканда деле бизде апамда ошо айтып атпайбыз, группа бар, өзүбүздүн жана заказ аткаруу үчүн айылда ошо кыз келиндерибиз бар, чогуш деген. Ошол учурда деле мен деле иштейм, мен деле билем, мен деле жасай алам деп көп айымдар келет. Бирок байкап турсаң чыгара албайт. Бул баягы көңүл койбогондуктун негизинде чыга албайт да. Бир болбосо ар бир адам эгер көңүлдөнүп жасаса, ар бир ишти алып кетсе болот. Анан байкап отуруп чечим чыгарабыз да, бул үйдөгү оокаттан качып келди. Баягы мен жумушка кеттим деп кетет. Бир ушундай ситуация болгондо күндө келет, же уктап отурат, же эптеп бирдеме жасайт. Албетте акча аз алса, анан жолдош айтат да, сен жумушка эле кетип атасың, кана акча депчи. Анан ал учурда биздин тарапты жаман көрсөтөт да, баягы иштетип алып акча бербей жатат депчи. Анан ал эчкеге да айттык, эми кечирип коюңуз, бирок сиз иштебей эле коюңуз. Жаман жакшы айтышпайлы депчи. Анан ошол сыяктуу көп учурда көрөкат. Ошондон бошой алышпайт. Сонун айтабыз, бир күндүк сиздерден биз бепикер уюштуруп берип атабыз, чайыңызды уюштуруп берип атабыз. Сиздин 17 сомдон 34 сомуңуз, анан бир күндүк убактыңыз деп айтабыз. Келип эле катышып кетиңиз. Анан ошол жерден мындай көзүңүз ачылат. Бир пайдалуу жаңы сөз үйрөнөсүз, пайдалуу маалымат аласыз, элдер менен таанышасыз. Нетворкинг деген сөз бар да. Ошол нерсени пайдаланыш керек деп айтсак, ошону түшүнүп, түшүнбөй кээ бирөө келет. Эми бул дагы эме болуш керек, баягы адамдын ошого даярлыгы. Даяр адамдар андан ары улантып алып кетет. Ошентип мына 6 жылдан бери биз каптып жүргөн ошо башында катышып, бүгүнкү күндө сонун деңгээлге чыккан ишкер айымдарыбыз бар. Ошол биздин окутуулардын, иш-чаралардын негизинде. Негизги көйгөй албетте бул жанагы ойдон арыла албагандыгы, колдоонун жоктугу, колдоонун аздыгы. Себеби көп учурда эмнени кыйратпак элең? Сен колуңан эмне келмек эле? Бизде ушундай да, ушинтип калыптанып калганбыз да. Себеби мен өзүмдө деле болгон, мен балдарымды баягы окугунуң, оюңду айткының ачык, жагып атат, жакпай атат, кандай ойлоп атасың деп сурап, ошентип тарбиялай берип, айылга барганда жок, мисалы үчүн, эми баягы айта берейин деп коеюн, кайнатам өтүп кетти, бирок жаш эле адам болчу, ден соолугуна байланыштуу өтүп кетти, бирок атама деле баягы балам ата андай эмес да деп айтса, балаң эң баш деп айтчу да, балаң эң баш. Эми баягы илгерки тарбия ушундай болуп калган да, сен оюңду айтсаң, сен каяш айтып атасың, сен улууларды сыйлабай атасың деген болуп калганда, анан мен балам таарынчу да, атам эмне мени урушуп атат, мен туура айтып атпаймынбы депчи. Анан мен эки жак
ертең баягы урушпаш керек да. Анан бирок ошону туура түшүндүргөнгө аракет кылдым да. Атам менен сүйлөшкөндө да ата, бул да бир адам өзүнүн оюн айтып атат. Бул ошону үйрөнгүсү келип атат, өнүккүсү келип атат. Кээде баягы ат минип анан аттын бир жолу ушундай ситуация болгон. Атты минип келип анан эми балам шаарда өмүрү төрөлүп өссө, анан ат ооздук деген эмнени билбесе, атты минип келип анан баягы байлап кой оттосун десе, ооздугун чечпей туруп эле коюп койгон экен да атты. Анан ооздугу оозунда турса чөп жей албайт да. Анан баягы көргөн чоң атасы баланы урушат да. Сен мээң иштейби депчи баягы айылдагы сөздөрү менен айтып урушса, менин балам таарынат да, мен эмнеге урушуп атасыз? Андан көрө маган бул ооздук болот, муну алып койбосоң ат чөп жей албайт деп айтпайсызбы? Анан мен дагы бир аз таарындым да, атаке, бул өмүрү шаарда өскөн бала болсо, анан тигини билбесе, андан көрө ушу урушкандын ордуна айтып койсоңуз кандай болмок? Ошону бир жолу айтып койсоңуз, анан өмүр бою анан бул деген ооздук экен, буну алып коюш керек экен деген билим пайда болуп калат да. Анан ошондой да. Ушул жерден дагы ата-энелердин компетенттүүлүгү дагы келип чыгып атат да. Алардын балдар менен болгон коммуникацияны түзө билүүсү, алар менен сүйлөшө билүүсү, суроону кантип бериш керек, кантип окутуш керек аларды. Ата-энелердин дагы компетенттүү эместиги келип чыгып атат да. Албетте. Мен сен башымды оорутпачы, менин убактым жок. Ар барчы, же болбосо телефон карап атат, же болбосо ошону убакыт бөлгүсү келбейт. Албетте алар да түшүнсө болот, чарчап атат да. Баланы багайын, үйлөнүп багайын деп талаа жумушуна барып келип атат, сыртка барып келип атат, миграцияга кетип атат. Анан өзү чарчап турса, анан бунун баардыгы баягы аябай чоң көйгөй. Психологиялык жактан көйгөй, өзүбүздүн менталитетибиз окутуш керек. Анан биздин максатыбыз ошол да, дайыма ошол айымдар чыгарабыз. Мен кол өнөрчүлүк боюнча окутуп өткөрүп атканда деле сүйлөй берем да. Себеби эжикелер мындай кылгыла да, монтсең, сиз эмне үчүн анттыңыз, эмне үчүн ошентип ойлодуңуз, мына мондай мүмкүнчүлүктөр бар деп баягы жөн эле мораль окуй бербей аларга ушундай практикалык мисалдардын негизинде анан ошол реалдуу жолдорду айтып берем да. Мынакей эжикелер, жөн эле инстаграмыңызды анализ кылыңызчы деп айтам да. Сиз ачканда эмне көрүнөт? Бирөөнүн жыргап жүргөн, саякаттап жүргөн жашоосу, машинасы, үйү, жакшы кийинген кийими, анан сиз да кайгырасыз, эмне үчүн алардын жашоосу жакшы, меники начар дейсиз. Эгер сиз ошол аккаунтту дайыма биринчи шаг ушул деп айтам да. Аракет бул. Азыр биздин убактыбыз бүтүп баратканына байланыштуу. Сиз ушул эле сөзүңүздү улай, ошо бизди көрүп аткан көрөрмандарга кайрылууңузду кол кылып кетсеңиз, мына чакырык кылып, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, сиз ошол эле нотада улантып бериңиз. Албетте. Сонун. Бул биринчи аракет, өзгөрүүгө аракет кылуу. Аракет десе эле баягы кыймыл кылыш керек эле, жашоону өзгөртүш керек эле деп эртең менен туруп анан кайра жатып алуу эмес. Аракет кылуу бир кандайдыр бир конкреттүү кадам жасоо. Бул эрте тур. Эрте тур десе эле 2 саат эрте тур деп аткан жокпуз. 10 мүнөт эрте тур, 15 мүнөт, 20 мүнөт. Баягы организмди дагы адам мындай мээни да алдаш керек да. Мээ бизди алдап кетип атпайбы? Ошону көндүрүп бир кандайдыр бир шаг жасоо, кадам жасоо. Анан жанагы ошо айымдарга деле дайыма айтам. Сиздер эң маанилүү адамсыздар деп айтабыз. Себеби эне бул адамдын жашоосунда 99% жанында жүргө турган адам. Адамды эне курсагында көтөрөт. 9 ай төрөйт, багат. Садикке барса, бала бакчага барса дагы аякта дагы энеке иштейт, апаке иштейт. Мектепке барса дагы эжекелердин көбү апалары, университетке барса дагы, ошол жогорку окуу жайына барса дагы, анан иштеген жерине коллективге барса дагы, жанагы айтпадымбы, жарымынан көп айымдар болот атпайбы? Ошон үчүн айымдын өнүгүү деңгээлинен, ой жүгүртүүсүнөн, билим деңгээлинен калктын келечеги көз каранды. Баланын тарбиясы, баланын ой жүгүртүүсү, ошо билимге болгон умтулуусу көз каранды. Ошон үчүн компетенциясы бул абдан энеге бирок баарын жүктөп койбош керек. Бала бул эненики гана эмес да. Атаныкы дагы. Ошон үчүн ата дагы эркекке тиешелүү көндүмдөрдү балага бергенге аракет кылыш керек. Бул сөзсүз түрдө жасабайсыңбы деген сөз эмес, өзүнүн иш жүзүндө көрсөтүп, ошол эле аттын жабдыктарын, атты кантип токуп миниш керек, кантип сугарыш керек да. Балта балканын айырмасын айтуу. Практика кылдырып бир нече жолу. Мыкты кантип туура уруш керек дегенди үйрөтүү. Ошо практикалык жүздө. Биз өзүбүз кошо жазабайсың деп коюп өзүбүз телефон тиктеп отуруп атпайбызбы? Анан бирок балдарга ошону дагы айтыш керек да. Телефонду колдон. Бирок ошол сенин пайдаңа.
пайдаңа сени өнүктүрө турган жаңы бир билим бере турган, жаңы көндүм үйрөтө турган, жаңы бир ыкманы сага үйрөтө турган аккаунттарды көр. Апаларга деле, эжекелерге деле, жалпы эле адамдарга ошону айткым келет да. YouTube'ду көрүңүздөр, бирок ошону азыркы технологиялардын туура жагына пайдаланыш керек да. Бул ошол туура дегенибиз сөзсүз эле сиз жаңы 180 градуска өзгөрүп кетүү деген бул оор. Бирок ошол бул жакка бир кичине бир семечка деп коебуз го, отургузуп койсок, ал сиздин бакканыңызга жараша гүлдөп бүрдөп өсөт же болбосо какырайып бичке курап калат, өспөй калат. Ошон үчүн бул жерге болгон билимди ошол туура багыт алуудан башташ керек. Бул багыт алуу ошол сиздин социалдык тармактардан сизди өнүктүрө турган аккаунттарга жазылуу, эрте туруу, үй бүлөдөгү болгон бири-бирин колдоо, жакшы сөз сүйлөө, барчы балам башымды оорутпачы дебей, эмне болду? Ошол барчы балам башымды оорутпачы деген сөздү 30 күн айткандан көрө бир күндө түшүндүрүп койсоңуз, 29 күн сиздин мээңиз бүтүн калат. Балаңыз дагы жаңы көндүм үйрөнүп алат. Ошон үчүн бул сунуш катары, кеңеш катары айткым келет. Дайыма окуш керек. Өмүр бою окуш керек. Мен жолдошум деле айтат, "Сен качан окуп бүтөсүң?" деп. Мен күлөм, мындай көңүл бөлбө. Мен өмүр бою окуйм деп күлөм. Ансыгандай дайыма өнүгүш үчүн, жашоо жакшырыш үчүн, өзгөрүш үчүн окуунун үстүндө болуш керек. Ар тараптуу окуш керек. Практикалык жүзүндө, даже чай ичкиле деп айтам мен. Чай ичүүдө биз көбүнчө ушакташабыз. Күлүп коем, ушакташкыла, бирок жакшы тарабына ушакташкыла деп айтам да. Кана сен кандай жетишкендикке жетиштик. Ага кантип жетиштиң? Мени деле үйрөтүп койчу. Кел экөөбүз чогуу бир ишти баштайлы деген сыяктуу пайдалуу ушак сүйлөп, ошол чай үстүндө көп маселелерди, көп көндүмдөрдү алса болот, көп маселе чечсе болот. Ошон үчүн кеңештерим ошол, мындай ой жүгүртүүбүздү жакшыртыш керек. Анан бирөөдөн дайыма сен эмне кылып бересиң деп мага күтпөстөн, мен эмне кыла алам деп. Баягы кече сонун сөз уктум, зона комфорта деп коебуз го. Биз көп учурда мындай зона комфортадан чыккыбыз келбей анан каршылык көргөзөбүз да. Сонун сөз уктум, зона комфортаны давай кеңейтели деп сүйлөш керек экен да. Жакшы. Чык дебейт экен, чык дебей, кеңейтели, давай кеңейтели деш керек экен. Кеңейтүү бул уже көп нерселерди жасасаң анан өзүң байкабай каласың да, кантип баягы зонаң кеңейип, жашооң жакшырып кеткен. Мунун эң негизги бир ачкычы менин оюм ошол билим алуу. Билим алуу десе эле сөзсүз жогорку билим алуу эмес. Күнүмдүк, практикалык, ошол кыска мөөнөттөгү, узак мөөнөттөгү дейбизби, актуалдуу бүгүнкү күндүн талабына ылайык көндүмдөрдү алуу. Ошол эле мыкты, туура урганды үйрөнүп алсаң, бул дагы концентрация кылганга жакшы жардам берет. Же мыкты жөн эле урбайсың да. Ооба. Мээлеп туруп уруш керек да. Ага дагы бир жөндөм керек да. Ооба. Рахмат Махабат айым. Чындап эле сиз менен сүйлөшкөн убакыт өтө кыска экенин дагы далилденип атат. Сүйлөшө турган аябай көп сөздөр бар экен сиз менен сүйлөшө турган. Буюрса дагы башка иш-чараларда, биздин коомдук фонддун дагы иш-чараларында коомду чоңдорду окутуу жумалыктар өтөт бизде. Ошол жерде дагы биздин площадкаларга чакырып кетет элек буюрса. Анан элге, журтка кайрылуу жасап, өзүңүздүн башыңыздан өткөн мындай лайфхактар менен бөлүшүп кеткениңизге да чоң рахмат айтам. Убакыт таап келип кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин студияда ушу аялдар ишкердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча уюмдун аткаруучу директору болду Махабат Жакеева. Ал эми сиздер менен студияда Сапарбек Оморов болду. Билим эч качан аздык кылбайт, өнөр эч качан көптүк кылбайт. Саламатта калыңыздар.